Бишкекте Кыргызстандагы медиация жаңы мүмкүнчүлүктөр жана перспективалар темасында медиаторлордун республикалык форуму болуп өттү. Иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан келген медиаторлор, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, юристтер жана Казакстандан келген коноктор катышты. Форумдун жүрүшүндө жогорку кеңеште каралып жаткан жаңы медиация жөнүндө мыйзам долбоору кызуу талкууланды. Мыйзам долбооруна ылайык, эгерде сот жарандарды медиация жолугушуусуна жөнөтсө, бул кызмат акысыз көрсөтүлөт. Ал эми тараптар өз ыктыяры менен кайрылса, чыгымдар эки тарапка тең Медиация бул эки тараптын ортосундагы чыккан чырды тынч жана өз ара түшүнүшүү жолу менен чечүү. Ага ортомчу катары адис медиатор катышат. Ушул тапта өлкөдө 380 медиатор бар. Алардын жардамы менен 4000дей жаран талаштуу маселесин сотко жеткирбей чечкен. Форумдун алкагында медиаторлор практикалык тажрыйбалары менен бөлүшүп, эмоционалдык интеллект темалары боюнча тренингтерге катышышты. Форум Кыргызстандын медиаторлор жааматы үчүн маанилүү диалог аянтчасы болуп, чыр чатактарды сотко жеткирбей чечүү маданиятын жайылтууга багытталган жаңы кадам болду.